Тамак жебеген балага не кылыш керек? Азыр массовый түрдө балдардын табити жок да. Бул тамак жедирүү боюнча проблема бүт эле жерде бар. Үй бүлөлөрдө бар, бала бакча, мектептерде дагы бар. Керек болсо студент балдарыбыз бар. Айтабыз, курсаңга бирдемке салып кой, ашказанда бирдемке болсун, кичине анча-мынча иштеп турсун. Иштебей калган ашказанда уже жара пайда болот деп түшүндүрүш керек да. Кайра эле андыр жолу да. Мисалы советтик доордо бул маселе да бар болчу. Кайра эле мен апамды мисал келтирем. Мен апам мага көп нерсени үйрөткөн, билинбегени менен. Айткан, телефон чалып, катына дагы жазып, балдарым эртең менен турганда бир жумуртканы тешип туруп, туздан кичине дамдатып туруп, анан кийин соруп туруп ичип ийгиле. Бүттү. Ач калбайсыңар. Денеңерге дагы эме зулумдук кылбайсыңар. Ошол силерге жетет деген. Бир эле жумуртка бир күнгө. Элестеткиле. А көп алымдар дагы айткан да, адам баласы ас жеш керек, ченемдүү жеш керек. Ас же, ченемдүү жеген эле өрөт. Ошон үчүн балдарга биз ас бергенде дагы ошо витаминдүү, ошо керектүү нерсени балдарга беришибиз керек да. Ошону түшүндүрүшүбүз керек. Мисалы мектепте мен ашканада балдар тамак жеп атканда көбү сырды жечмес да. Анан салаттарды жебейт да балдар. Жок агай биз жебейбиз, чөп чары жебейбиз деп. Анан анын баарын түшүндүрүп, кандай витамин бар, көзгө, оозго, тилге, кулакка, баардык ички органдарга кандай жакшы эмесин берет деп мындай түшүндүрүп балдарга айтып берсең, жеп атышат, жакшынакай эле сырын дагы жейт, салатты деле жейт, азыр салат деле калбай калды. Сразу жейт. Ынандыруу, түшүндүрүү, илимий тастыкталган нерселерди балдарга айтсаңар эле түшүнөт. Мисалы Б витамин, С витамин деп бизде илимий эмелерди бар да. Айтып койгула аны. Аны айтыш үчүн биз өзүбүз билишибиз керек. Ошон үчүн азыктандырганда балдарга түшүндүрүш керек. Эмне тамак жеп атат? Ошо тамакта кайсы витаминдер бар? Кайсы витамин кайсы денесиндеги органдарга таасирин тийгизет? Демек, азыркы доор агай дегеле. Жанадан бери маектин башынан байкап көрсөм, азыркы доор ынандыруучу бир доор экен да. Ынандыруучу. Сен ушуну кылышың керек деп туруп зордукчул эмес. Жок. Акылын жана жүрөгүн багындыруу. Акылын жана жүрөгүн багындыруу, аны ким кыла алат, ким багындыра алат, ким ынандыра алат деген маселе өтө орчундуу маселе. Багындырыш үчүн маалымат керек. Маалымат керек, сабаттуулук керек. Ошондой жанагындай окууларды өткөрүшүбүз керек. Кайра эле окууга кайтып. Кайра эле ушундай телефондор менен жүрүп атпайбы? Окуусун ошолорго тартышыбыз керек. Кызыктуу, жакшы видео материалдарды, жакшы мындай китептерди чыгарып, жөнөкөй китеп, мындайлардын кереги жок. Аны окубайт. Азыр бизде окуу маселеси өтө оор. Китепке тартуу өтө оор.